Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө салам айтабыз. Таңкы мейманыбыз төрүбүздөн орун алды. Бүгүнкү баарлашуу, маектешүү сиздерге өтө керектүү жана пайдалуу болот деп ишенебиз. Заман өнүккөн сайын ошого жараша дагы ар бирибиз өз коопсуздугубузду сакташыбыз керек болуп атат. Бүгүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча сүйлөшөбүз. Мисалы, жеке маалымат деген эмне, жана аны кантип коргош керек, кимден коргош керек, кибер коопсуздук, кибер гигиена деген да түшүнүктөрдү угуп атабызго. Мунун ар бирине кенен токтолуп, алдыдагы убакытта мейманыбыз чечмелеп берет. Дал ушул темада сүйлөшүү үчүн студиябызда кадырлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Кылымбек Мадалбеков бүгүн бизде мейманда. Кош келиңиз. Кош келдик, саламатсызбы? Кутмандуу таңыз менен. Эми дал ушул кесиптешим айтып өткөндөй эле, ушул жеке маалыматтарды коргоо деген эмне жана аны кантип коргойбуз, кимден коргойбуз негизи? Жеке маалыматтар деген бул ар бир жаранга тиешелүү маалымат болот. Анткени ошол маалымат аркылуу бир жаранды таанып алса, биз сленгде айтылганда идентификация деп коет экен. Ошол ар бир жаранды таанып ала турган маалымат, анын арасына аты жөнү, туулган жылы, жашаган жери, электрондук адреси, айдаган автоунаасына чейин болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошол адамды тааный ала турган маалымат десек болот кыскача. Аны кантип коргойбуз жана кимдерден, эмне үчүн? Азыркы учурда биз мамлекеттик деңгээлде санариптештирүүгө аябай чоң иш-аракеттер өткөрүлүп атат. Анан санариптештирүү бул бүгүнкү күндө мисалы үчүн сиздер экөөңүздөр тең азыр планшет кармап турсуңуздар. Планшеттин ичинде аты жөнүңүздөр, электрондук адресиңиздер, көп нерселер киргизилген. Анан бул маалыматтар жалгыз эле аты жөнүңүздөрдөн тышкары, мисалы үчүн банковский реквизиттер деп коет. Ошол маалыматтарга мындай жете ала турган көп кылмышкерлер бар десек болот, чылымдар бар. Анан ошол маалыматка жетип алгандан кийин ал жалгыз эле сиздин эле каражатыңызга эмес, башка бирөөнүн каражатына же бир ошол маалыматты башкача бир ниет менен колдоно алышы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону неметиш үчүн биз бүгүнкү күндө көп бир канча иш-аракеттерди жасаш керек да, өзүбүздү коргоочу үчүнчү. Азыр көпчүлүгүбүз эле ошол электрондук капчыктарды колдонуп калбадыкпы? Телефондо. Демек, ошонун баардыгын мындай коопсуздугун камсыздоо максатында бул абдан маанилүү экен да, Албетте. Жарандар сиздерге кайрылабы жана кандай маселелер менен кайрылышат? Бүгүнкү күндө жарандар бизге кайрылат. Ал ошол өздөрүнүн маалыматы бир ачыкка чыгып кеткен же башка бир жарандардын атынан ошол ар бир жаран жөнүндө маалымат чыгып кетти, ачыкка чыгып кетти. Ошону чыгарып жиберген ишканабы, мамлекеттик ишканабы же жеке ишкерлерби же башка бир жаранбы, ошол чыгып кеткен кишилерге чара көрүү боюнча кайрылган күндөр бар. Анан чоң мисалы үчүн жеке ишканалар бар, ошолор боюнча каалабастыктан ошол маалыматым чыгып кетти, ошол маалыматты ачыкта интернетте, социалдык тармактарда жүрөт, ошол маалыматты алдырып койгонго да кайрылган күндөр болот. Ушул эле баягы санариптик системалардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн техникалык жана укуктук деңгээлде кандай чаралар көрүлүп келет? Техникалык жана укуктук деңгээлде эми бүгүнкү күндө бир канча мыйзамдар бар. Башынан баштап эле биз мисалы үчүн Кыргыз Республикасы адамдын жеке маалыматтары сактоо боюнча мыйзамы 2008 жылы кабыл алынган. Бул Орто Азия мамлекеттеринде эң биринчи десек болот. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол биздин агенттиктин кызматын кылган өкмөттүн токтомдору бар. Анан техникалык түрдө бул ар бир мамлекеттик ишкана же жеке ишканалар бул бир канча программаларды, коргоочу программалар менен колдонушуп, ошолорду коргоп турушат десек болот. Баягы көпчүлүк учурда кибер коопсуздук деп коебуз го, кибер гигиена деп буга чейин кесиптешим айтып өткөндөй эле, бул бири-бирине окшош эле колдонулат. Алардын ортосунда мындай айырманы түшүндүрө кетсеңиз, кибер коопсуздук деген эмне, кибер гигиена деген эмне? Мындай айтканда,
маалыматтардын сырдуулугу боюнча. Ооба, маалыматтардын сырдуулугу боюнча эми киберкоопсуздук бул кибергигиенага салыштырмалуу мындай чоңураак мааниси бар десек болот. Кибергигиена киберкоопсуздуктун ичинде. Киберкоопсуздукка тиешелүү бул жалгыз эле кибергигиена бул күнүмкү жаңы эле айтылып кеткендей мобилдик телефондорду, компьютерду колдонмоо боюнча тартиби, ар бир адамга кандай колдонуш керек, эмне кылыш керек, жеке маалыматты коргогондой эле киберкоопсуздук ал ага салыштырмалуу өтө чоң, бул мыйзамдагы кирет, бул мамлекеттик ишканалардагы жумушу, мисалы үчүн ар бир мамлекеттик ишканада азыркы күндө киберкоопсуздук боюнча офицер болуш керек да. Ал киши жалгыз эле ошол инструкция тартибин туура карагандан тышкары ошону колдонуучунун эмеси өтө чоңураак болуп кетет да кибергигиенаданчы. Кибергигиена мындай күнүмкү колдонуучунун тартиби десек болот. Киберкоопсуздук бул мыйзамдуу түрдө тартиби, бул чоң мамлекетке дагы тиешелүү болуп кетсек болот, органдарга да. Азыр бизди көрүп аткан телегөрүүчүлөрүбүзгө жөнөкөй тил менен бир түшүндүрүп берсеңиз, ошол гигиенаны, кибергигиенаны кантип сакташыбыз керек? Бүгүнкү күндө кибергигиена деген ошол жаңы эле айтып кеткендей, ошо жеке маалыматтарды коргоо боюнча өзүңдүн паспортуңда болгон маалыматтарды ачыкка чыгарбаш керек. Бул мобилдик тиркемелерди, электрондук адрестердин, паролдордун мындай ар бир паролдун немеси болот, тартиби болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн паролума Кылымбек деген эле атты коюп коюшум керек эмес. Кылымбек кысы чоң тамгадан, аягында Кылымбек деп бир санды кошуш керек. Анан решетка, восклицательный знак деп башка бир немелерди кошуп, ошондой сыр сөздөрдү колдонуш керек ар бир электрондук почтага. Анан бүгүнкү күндө биз баардыгыбыз колдонуп аткан мобилдик тиркемелер, мисалы үчүн Telegram, WhatsApp, ошол тиркемелердин баардыгын эки фактордук аутентификация деп коет. Ошого байлаш керек. Анткени эки фактордук аутентификацияга жалгыз эле телефондон макул, ушул телефондун, мисалы үчүн WhatsApp'ты веб деп азыр компьютерге байласа болот го. Ошону байлаганга уруксатын деле СМС аркылуу ооба далилдейм, мен ошол келген СМСтеги сандарды киргизгенден кийин гана уруксат берилет деп туруп, ошондой чараларды көрсө болот да. Дагы бир канча чаралар бар эми. Ооба, мисалы азыр бизди телегөрүүчүлөр көрүп атат, андан сырткары атайын мамлекеттик мекемелерге барып, мектептерге, окуу жайларга барып, бул нерсе жөнүндө мындай түшүндүрүү иштери жүрүп атабы? Биздин жеке маалыматтарды коргоо агенттигинин астында окуу борбору бар. Окуу борбору азыркы пландарында бар. Кудай буйруса жаңы жылдан кийин биз региондорго чыгып окууларды өткөзөбүз деген ниеттебиз. Аны мектептер менен азыр билим берүү министрлиги менен жумуш кудай буйруса алып баштап атабыз. Ал жагынан дагы мектептерге дагы кандай инструкцияны, тартибин окуучуларга жеткизүүнү ал жагынан да алкагында иш барып атат. Туура айтасыз. Чындыгында адамдын ошол паспорту ким экендигин аныктаган документ экенин жакшы билебиз. Анан ошол учурда идентификациялык номер. Ошол номер менен биз көптөгөн маалыматтарды алдырып коюшубуз мүмкүн. Анын ичинде сиз айтып өткөндөй эле банктык эсептерди алдырып коебуз, дагы жеке маалыматтарды берип коебуз. Дагы жалпы биздин жарандар эмне тууралуу коргонушу керек дагы? Андан сырткары сиздин оюңузча. Андан сырткары Мисалы ар кандай шилтемелер келип атпайбы? Шилтемелер келип атат. Эми бул шилтемелер электрондук адреске же WhatsApp'ка же мобилдик тиркемелерге келип атат. Ошол тиркемелерден өтөөрдүн астында бир сыйра ойлонуш керек да. Мисалы үчүн кимден келип атат ал шилтемелер? Мамлекеттик органдардан азыркы күндө шулундар колдонулуп аткан. Мисалы үчүн бул мамлекеттик ишканадан деп туруп шилтеме келип атат. Бирок ал карасаң ал шилтемени ал бир Кыргызстандын эле номери эмес, сырттагы биз таанып алган бир мобилдик номерден келип атат ал шилтеме. Эч кандай Кыргызстанга тиешеси жок номерлерден келип атат. Ошону караш керек. Чын айтканда келип аткан шилтемелердин баардыгын өтөөрдүн астында, мисалы үчүн мамлекеттик ишканадан деп атса, ошол мамлекеттик ишканага чалып, тактап, силер ошондойду жөнөттүңөр беле, жөнөткөн эмес белеңер деп туруп, анан ошондон кийин ошол шилтемеге өтпөгөндө ойлонуш керек. Көбүнчө эле өтпөй, 90% өтпөй турган шилтемелер бар. Эгер ошол шилтемени басып кирип, ошо биздин жарандарыбыз да, ошол адам дейли, ошол келген ссылканы басып алды, кирип алды, бирок ал жактан маалыматтардын баарын берип койду. Андан кийин кандай кадамга барышы керек? Бул компрометация деп коет. Мисалы үчүн ошол шилтеме аркылуу өткөндөн кийин ошол адам колдонгон
электрондук почтасынын сыр сөзүн алмаштырыш керек, дароо алмаштырыш керек. Анан эгер банкка тиешелүү мобилдик тиркеме болсо, ошол банкка чалып карточканы блокировать этиш керек, анткени ичинде болгон каражаттар алынып кеткенге чейин. Мисалы үчүн мобилдик тиркемелерге деги азыркы күндө телеграмга кирип кетип атат дегендер бар. Телеграмга кирип кеткенден кийин аякта дагы бир канча функциялар бар, бирок ошол телефондон башка бир дагы телефон мен телеграм профилиме доступун чыгарып керек. Дагы бир канча немелер бар, бирок ал ситуацияга жараша да. Демек эң башкысы ошол ссылканы баскандан кийин эң биринчи кадам бул дароо сыр сөздү алмаштыруу. Паролду алмаштыруу биринчи десек болот, бирок ал мындай болгон ситуацияга салыштырмалуу караш керек. Анткени кандай эмне болду дегенде, мобилдик тиркемеден келдиби же электрондук адрестен келдиби, анан эмнеге доступ алды да. Бирок көп нерсени карап чыгып, бир сыйра текшерип чыгыш керек баарыбирчи. Бир сыйра биздин коомчулукта ушундай бир шылуундардын тузагына түшүп калгандар болду, кыйын кырдаалдарды баштан өткөрүп, ошол көп суммадагы акчасын кайтара албай калгандар көп болду. Бирок бара-бара бул нерсени мындай биздин көрүүчүлөрүбүз түшүнүп баштады окшойт. Өздөрүнүн мындай кибер коопсуздугун же болбосо кандай гигиенаны сактап, Кудай буйруса дейlik, эми бирок өзгөчө дагы күндөр болот экен. Мисалы үчүн азыркы күндө баардыгыбыз, мен өзүмдүн паспорттук маалыматым чыгып кетти да. Чыгып кеткенден кийин эми менин паспорттук маалыматым чыкса дагы менде булар эч кандай каражатты ала албайт десек, бирок ошол эле күндө, азыркы күндө болгон окуя десек болот. Ошол паспорттук маалыматты алып туруп, социалдык тармактардан менин аты жөнүмдү толугу менен текшерип, менин ата-энем ким экенин билип, менин агайыным ким экенин билип, анан эптеп бир жолун табып, ата-энемдин телефон номерин табат да, ата-энеме чалат. Анан эми болуп аткан окуялар, мисалы үчүн бул киши жолдон баратып, жол кырсыгына түшүп келди. Анан ошо жол кырсыгынан кийин бул кишини азыр больницага алып барыш керек, мениш керек, тигиниш керек деп туруп, калпты айтып туруп, ошол кишилерден каражат керек деп туруп, ата-эне ал кезде ойлонбойт, шашат. Мен балам, кызым, уулум деп, кандай акча болбосо дагы эмне болсо бүт бергенге дайын да. Ошондуктан азыркы жаштарга дагы баардыгыбызга кайрылат элем, ошол паспорттук маалыматты дагы кандай жолдо шылуундар колдонот дегенди ойлонуп ачыкка чыгарбаш керек деген ойдомун. Туура айтасыз. Баягы кээ бирки жарандар бар го, мындай менде мындай жашыра турган эч нерсем жок деп, анан ар кандай мейли эми картамда деле акчам жок, эми бул ссылканы бассам мейли ала албайт да деген ойдо, жеңил ойдо болушат. Бирок сиз айткандай чындыгында түрдүү маалыматтарды биз берип коет экенбиз да. Сак болуңуздар. Ооба, эми балдар азыр телефон көтөрөт, анткени эне менен, ата-эне менен бала байланышып туруусу үчүнчү. Алар ал тургай өздөрүнө мындай электрондук капчыктарды да ачып алып атышат. Алар балдардан ошол телефон колдонуудагы коопсуздугун кантип сактайбыз? Биринчиден, балдардан телефон колдонуудан коопсуздугуна алдына ала турган маселе, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде жаш балдардын телефон колдонуу чоң маселеси бар да. Аны болсо эми биринчиден бир психологдор менен консультация кылып, кандай убакта канчалык колдоно алат деген тартиби болуш керек деген. Бул мен өзүм уулум бар, кызым бар, ошол жеке оюм да. Балдардын бул жактан шылуундардан коргой турган жагынан немеси бар, ал ата-энелик контроль деген приложениялар бар. Ошол тиркемелерди колдонуп, бир аз балдардын туура эмес шилтемелерге кетпеген, туура эмес тиркемелерди көчүрбөгөнүн контролдоп турса болот. Эң сонун маалыматтар. Кадырман көрүүчү, бул маалыматтарды сөз түрдө биз бардыгыбыз эске алышыбыз керек. Учурда интернет заманы абдан дүйнөгө кулачын жайып турган мезгилде биз албетте көптөгөн маалыматтарды өзүбүздүн телефонго сактайбыз. Албетте буга чейинки өмөттөрдө сөз болуп кеткендей эле түрдүү ссылкалар менен биз түрдүү маалыматтарды ошол кандай хакерлер десем болобу, шылуундарга биз алдырып коюшубуз мүмкүн. Андыктан бул маалыматтарды сиз сөз түрдө жеке жашооңузда эске алыңыз. Бүгүн биз жеке маалыматтарды коргоо деген эмне жана кантип кимден коргойбуз деген темада маектештик. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мадалбеков Кылымбек Мадалбекович болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Кадырман көрүүчү, биз көрсөтүүбүз убанталы, жагымдуу музыка сиздин жан дүйнөңүзгө дары болсун.